Assalamu alaikum жамаат. Сіздер менен Корея маалымат достырайт. Атым Данияр. Орозо бүттү. Бул жакта бир аз перзент болгон, ошо менен 40 күндөн бери чыга эле керек. Бизге ошо кеткен машиналар, бул жумада келген машиналар 1 тонна 200. 1 тонна Porter Tiptronic. Илбенкеп беспальник Porter механика 80 пробег, 118 пробег механика. Анан бүгүн бирөө келди, бул сатылган. Бул 137 пробег механика. Бул под заказ кеткен холодильник. Бул да механика 2020. Аркасында бир бонго механика бар. Ошо бул жумада келген машиналар. Азыр 2 дубль кабина автомат келет. 18'den 18 9 ай, 10 ай. Анан 1 тонна 200 бар. Беспальник. Анан эми бизге айта турган нерсе, ар бир корейский жаңы машинаны айтат, мисалы үчүн кандай, эмне деп сурашы мүмкүн. Баарыбыз эле сочный, мощный дейбиз, бирок ар бир жаңы чыккан корейский машина, Porter болобу, Bongo болобу, любой машинасы управляемый мисалы үчүн. Бул өзү мисалы Tucson 2021 ай 20 миллионго алынды. Эки объем турбо дизель 137 пробеги менен азыр келди бул. Ким алам десе ойлонуп аткандар болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн, бирок реклама бергенде краска башка деп айтпайбыз. Тек состояниясы, эмнеге бул машина, эмнеге ал машина, эмнеге бул машина. Эмнеге 150 пробег алыш керек, эмнеге 100 пробег албаш керек. Ошондой варианттар. Мен эми бул Tucson'ду келсек, обзор коелу. Мүмкүн ойлонуп аткандар болушу мүмкүн. Кимди алсаңыздар деле болот. Бунун 1.6 гибрид, эки объем дизель, эки объем, буну газдар да бар. Буну газда бар, эки объем газ. Автомобиль поворотника, бесключевой доступ. Бул как обычно. Неге бул машина деп дегиш мүмкүн. Сырты мындай экен да, бирок ичи корейский машинанын бардыгы ал эле бул эле дейт, бирок эң өзгөчөлүгү былтырда киргизгенбиз. Бул панорамный да, вид полный. Жарык кирип, мындай бизде Жигули да бар, мисалы үчүн Москвичке отурсак деле, Волга, любой советский машинада да, любой эски машиналарда билсеңиздер, могу Мерс деле бар. Айрыкча Мерсте мондай болуп түшкөн. Кийин барып модже көтөрүп тастады багандай болуп. Эгоистичке деп койгон машиналарды. Ушул өзгөчөлүгү корейскийдики, көп машиналардын өзгөчөлүгү ушул. Анан муну рульдар азыр жакшы чыкты. Карнивалда дагы, К5 дагы. Айрыкча мына карнивалда чоң билинет. Чакан руль коюп койгон. Гидросистемасы, управляемость жакшы. Бунун пробеги 137 пробег, эки объем дизель. Анан бул шумкасын жакшы жасады. Же мына немени панель менен немени бекитти кыскасы. Sportage, Sorento, Santa Fe эскилердегидей болуп, мондай үнү угула бербейт мисалы. Мотордун нар жакка чыгат да, мисалы үчүн. Ал азыраак угулат. Анан ар бир документациясын алып келет туугандар. Бул экран, обдув подогрев бардыгы бар. Эң жакшы ушул управляемость. Чарчабайсың. Вроде мындай чоң машина эмес, бирок чакан машина, бирок бийик. Алышууга башка жакка жакшы. Кнопочный болду. Муну өчүрүп коелу дагы. Мотор сатууларын көрсөтүп коелу, иншалла. Калган сочный, мощный дегенен башка рекламалар болсун бизге ошо. Машина эмнеге бул машина деген болушу мүмкүн. Мисалы үчүн место. Аркалык место кенен да мисалы үчүн карыш болот. Аркалык турушу менен. Бой 1.70 болсо менин карышым деле андай эле эмес, мисалы үчүн. 1.5 карыш, Отурсаңыздар болот. Панорамасы менен без панорама алсаңыздар болот. Простой комплектация алсаңыздар болот. Бардык жирная полоса руля бар. Без проблем. Аркасы электропривод менен келди. Бунун баасы Кореяда баасы 20 миллион вон алып бердик. Курска чыгып койсоңуздар 20 миллионду 1420га чаксаңыздар бүгүн курс ошондо чыгат доллар менен. Эми аркасы местимеси кенен болгон үчүн бир прикуритель, анан тартса кетти. Бияктан кетти. Ошо менен аркасы кенен болуп калды.
эми анча десек жакшы жылыса деле бир рулом алып кетебизчи эме швед иштегендерге. Бир рулом алып кетиши мүмкүн. Эки адам жатса болот. Талаа түшкө жакшы. Экономичный, эки объем. Бар жаңы машина жаңы. Анан эми система ходовкасына көрүп кетебиз. Тигилердин айырмасы кандай, подвеска кандай болуп кетти. Спорт эштагы могу окшогон глушты бүткөн жерине бир узарган. Кенен кылган. Так ремонтоспособность эми кандай десек. Любой адам келип мындай кичине түшүнгөн адам өзү ремонт койсо болот экен, аталык эмеси жок. Андай деле кыйынчылык. Два выда болгон үчүн проблемасы ошон үчүн көп машиналарда два выда алып берип аттык. Анан эми мотордун отсакка келсек, особо деле жок эми. Көп ошо карнивалда деле могу усиление берди. Мурда карнивал байкасаңыздар могу жок болчу. Азыркы машина көп усиление берип койду корейский машиналарга. Амачар чыгарыш, кайра подушка алмаштырыш деле проблема эмес. Бүт эле ачык мисалы үчүн. Любой жака жетет кол. Особо деле эмес жок. Эми ошо көбүнчө датчик, нар жак, бер жак болушу мүмкүн. Жаңы машина по-любому мындай болуп, износ болбой келет да, любой наклейкалар менен. Эми 137 000 пробегде анча износ жок да, мисалы үчүн. Моторга күч келген эмес. Эми баары доработкалган моторлорду. Тем более мочевина деле бар. Азыр немесин рулин буруп передний ходовка көрүп коебуз. Иншалла. Мен аны текшерип көрөбүз иншалла. Особо деле неме жок. Нерсе бул жакта деле точно пустойбуз да. Вилканы алмаштырыш, салдатник, амортизатор алмаштырыш оңой эле да, мисалы. Гранаттын чыгып кириши деле жакшы экен, балон чыгып кетсе эле болду, явно көрүнөт экен да. Жокчулук мал деген өзүң ремонттоп, гранат алмаштырып, эптеп бир беле минче эле кыскасы машиналар. Эми ошого бирок бардык эле вид деп сурайт, бирок машинанын ремонтоспособносту кандай, жол беле калса кандай ремонт кыласың деген жерлерин айтып койсо жакшыраак болот. А так алсаңыздар стоящий машина. Жаңы экономичный. Бунун ошол простой комплектациясы, мисалы 150 пробег үчүн алсаңыздар деле болот. Эскиге караганда жакшыраак ичи. Жүрүш турушу бир аз немеси чоңураак, салон кененирээк болот да. Иншалла. Баарыңарга ассаламу алейкум. Сиздер менен Корея маалымат дострейт. Машинанын арзан эмес, жакшысын алып берели иншалла.